Саламатсыздарбы, урматтуу каналдын катталуучулары. Бүгүнкү видеомдо үй шартында күз кыш айларында жасала турган эң сонун натыйжалуу масканы көрсөтөм. Күз кыш айларында бет териси нымдуулугун жоготот, шуудурап кургай баштайт. Ошон үчүн дайыма бет терисине кам көрүшүбүз керек. Бет териси дагы көңүл бурушубузду талап кылат. Бизге бул маска үчүн таза бал, оливка майы жана жумуртка керектелет. Бал эң сонун бетти азыктандырат, нымдуулугун сактап турат. Балга дагы жакшы натыйжасы дагы эң сонун болуш үчүн дагы башка баалуу компоненттерди кошобуз. Мына оливка майын жана жумуртканын сарысын. Маска жасоону баштайбыз анда. Мынтип жумуртканы белогунан ажыратып алабыз. Белогун башка идишке коюп алабыз. Белогунан дагы эң сонун маска жасаса болот. Мында мурунку видеолорумда көрсөткөнмүн. Мынакей жумуртканы белогунан ажыратып алдым. Желтогун эми бир чай кашык бал, бир чай кашык бал кошуп алдым. Азыр бир чай кашык оливка майын кошуп аламын. Мынакей бир чай кашык оливка майын да кошуп алып, эми жакшылап аралаштырып аралаштырып алдык. Таза жуулган бетке же тазаланган тоник менен тазаланган таза бет терисине көздүн алдына дагы койсок болот. Бул ашканын 2-3 күнгө муздаткычка дагы сактап койсо болот. Коюп алабыз тегиз. Коюп алгандан кийин 20-25 минуттан кийин жылуу суу менен жууп коебуз. Бул масканы бир жумада бир коюп койсок болот. Эң сонун азыктандырат бул маска. Бетте бардык типтеги бет терисине болот. Видео жакса жазылып кетиңиздер, комментарий калтырыңыздар. Эмки видеого чейин көрүшкөнчө.